Эми тооба кылдык дейбиз. Бирок тообанын, урматтуу бир тууганым, аламаттары бар. Тооба кабыл болгондун белгилери бар. Курсагы тойгон адам уйкусу келип, курсагы чардайып, бети кызарып, сабак айтсак минти мылжыйып калат, курсагы тойгон болот. Мисалы үчүн да, түшүнгөн адамдын өзүнүн аламаты бар, түшүнбөгөндүн өзүнүн аламаты бардай, чыныгы момун аламаты бар да, урматтуу бир тууганым, тообасы кабыл болгондо аламаты бар. Биринчиси ан якуна ба'да таубати хайран мимма кана алейхи каблаха. Тооба кылган адамдын тообасынын кабыл болгондугунун биринчи белгиси, ошол адам тооба кылгандан кийин тооба кылганга чейинки абалынан жакшыга өзгөрөт. Намазы бекемирээк болуп калат, жамааты көбүрөөк болуп калат, жакшылыгы көбүрөөк, жамандык азыраак болуп калат, сүннөткө көрө амал кылып калат. Тооба кылган адам жакшыга жылмайынча, демек тообасы кабыл болбоптур деп биз билебиз. Экинчиси, ан якуна ла хауфу мин уқубатиллахи мусахибан лаху хатта ялқа Аллах субханаху ва таала. Экинчи тообанын кабыл болуусунун аламаты, ошол адамдын тооба кылгандан кийин Кудайдан коркуусу муну дайыма коштоп турат. Астагфирулла деп арам иш көрсө, туура эмес көрсө качып турат. Арам иш көргөндө колду ушинтип сунуп жиберип, анан кара бүткөндөн кийин тооба кылдым эмес, урматтуу бир тууган. Иш башталып атканда сезип кой деп коркуп туруп, ошол корку ушул адамды өмүрүнүн акырына чейин коштоп тура турган болсо, Кудайдын жазасынан корку, мына ушунун тообасы кабыл болуу үчүнчү белгиси. Экинчи белгиси. Илгерки өткөн салих адамдардын бири китеп окуп отуруп шам жагыптыр. Анан шамды карап отуруп günöөлөрүн эстеп айтты, ey панда, сен ушул отту 70 жолу өчүр, 70 жолу жандырам шамдыкын дептир. Ушуга азыр бармагымды коюп күйгүзүп көрөйүн, ушуга чыдаган болсо күнөөнү кыла берейин деп шамга колун жаса, колу чыдабайт, экинчи колу менен кармап күйгүзүп, акыры ыйлап кетип колун тартып айтат, 70 жолу күйүп өчкөн шамдын отуна чыдай албайсың сен, кантип тозокко чыдайсың деп өзүн тосу дейт. Ошон үчүн күнөө кыла берем, кантип күнөөдөн сактанам, астагфирулла, ой күнөөдөн сактана албайтам, эртең менен ыйлап эле кечинде кайра күнөөгө бара бергендер, шам базарда бир сом 50 тыйын. Ап келип коюп алып, эки колун күйгүзүп, бетиң кулагын күйгүзүп көр дагы, анан күнөөнү кыла бер. Ошол кайсыл жери менен күнөө кылып атсаң, ошол жерин күйгүзүп көр, пожалуйста. Чыдайсыңбы, жокпу? Куйкумжуктан өлөсүн. Анан ошон үчүн урматтуу бир тууганым, эмне этият болуш керек. Üçüncü şartı en yusahibel khawfa zillatun ve inkisar lillahi subhanahu ve taala. Adam tövbe kılgandan keyin andagı kibirlik ketip, oşol adam oşol janagı Kudaydan korku sezim menen birge özündө Kudaydan aslında özün kiçipeyil tutu, özün Kudaydan aslında kor tutu sezimi geliş gerek. Adam çakçanda asmanга çıkıp ketpestен, Kudaydan aslında özün beçara seze turgan awalga jetkire turgan tooba bolsa, uşul tooba bolot. Anan tooba kılıp delе kayra çakçıda asmanга çıkıp ketip atsaң, anda toobaң jön ele bir nese bolup kalgan bolot. Hazreti İbn Ataillah İskenderi aytat, Rubba ma'siyatin awratat dullan ve inkisaran hayrun min ta'atin awratat izzan ve istikbaran. İbn Ataillah İskenderi tasavvufun imamlarının biri aytat, kede deydi, günөө iş soğuk işten jakşırak bolup kalat. Birөө soğuk iş kılat, birөө günөө iş kılat. Birok uşunun günөөsü bunun soğuğundan jakşırak bolup kalat deydi. Kandayça? Egerde bir adam günөө iş kılıp, oşol günөөdөн kийин tooba kılıp, korkup, oşol günөө kılgandığı bul adamdı inkisar, Kudayдын астындагы сынуу, Kudayдын астындагы özün bir kor сезүү, Kudayдын астында Kudayдын pendelerine boy götөрбөй турган кичипейилдүүлүк алып келсе, anda uşunun günөөsü namaz okup alıp, men namaz okudum, hacıga bardım, hacaka oy, zakat verdim dep ibadat kılıp kibirge apargan soopton jakşırak bolot. Oşon üчүн kээ bir günөө soopton jakşırak деген ушундай сөз бар. Десанан кийин мына менин күнөөлөрүм жакшы экен деп кечке күнөө кыла берген туура эмес. Бул ошондой күнөө тообага апара турган болсо, мына ушундай урматтуу бир тууганым. Ошону Ибн Атаилlah İskenderi мына ушундай деп айтат.